STEM ыкмасын Кыргызстандагы бала бакчаларга алгачкылардан болуп киргизген ишкер Индира Дуланова. Ийгиликтүү кыргызстандыктар тууралуу көбүрөөк билгиңиз келсе, бизге катталыңыз. Индира Дуланова 12 жыл мамлекеттик бала бакчаны жетектеген. Ал илим, технология, инженерия жана математиканы бириктирген. STEM ыкмасын Кыргызстандагы бала бакчаларга алгачкылардан болуп киргизген. Индира эл аралык конференцияларда STEM тууралуу угуп, эмне үчүн өнүккөн өлкөлөрдө колдонулган ыкма бизде жок деген суроого жооп издеп, Москвага чейин барып үйрөнүп келген. 22-жылы февралда Екатеринбург деген шаарга форумга чыгарып калышат да. Ошо жерге барганда мен бул эмне экенин түшүнүп келдим. Кандай десем, көзүм ачылып келди да. Аябай мындай кызыгып калдым да. Мен ушул нерсени, ушул методиканы өзүмдүн иштеген бала бакчама сөзсүз киргизиш керекмин дедим да. Ушундай өзүмө бир максат койдум да. Кайтып келген соң демөөрчүлөрдү таап, жабдууларды сатып алып STEM көнүмдөрүн өзү иштеген бакчада ишке киргизген. Кийинчерээк бул багытта өзүнүн автордук билим берүү программасын иштеп чыккан. Кийин атайын долбоор жазып, $40 000 инвестиция утуп алып, балдар үчүн Орбитал технопарк аталышында жеке бала бакча негиздеген. Бул жерде балдар робототехника, инженерия, технология жана искусствону эрте жашынан өзүштүрө башташат. Негизи STEM билим берүү бул баланын эрте жашынан илимий, техникалык, инженердик ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү жана калыптандыруу. Биздин мамлекетке мен толугу менен ишенем. Өзүбүздүн табуучулар, өзүбүздүн илимпоздор, өзүбүздүн инженерлер керек. Бул багыт аябай актуалдуу болуп атат. Дүйнөдө актуалдуу болуп атат. Биз кечигип калдык деп айтсак жаңылыштай адашпайбыз да. Эми башка мамлекеттер менен салыштырсакчы. Учурда Индира STEM боюнча аспирантурага даярданып, 3 жогорку окуу жайда мугалимдерди окутат. Анын максаты заманга шайкеш, акылдуу жана чыгармачыл муунду тарбиялоо. Сиз дагы өз ийгилигиңиз менен бөлүшкүңүз келсе, бизге байланышыңыз.